Оюндан от чыкты. Экстремалдуу муз тебүүнүн арты минтип, кырсык менен аяктаган учурлар катталууда. Ал эми автоунаанын артына чана байлап, муз тебүү ээн баштык жол кайгыл кызматы мындай кадамга барган жарандарга авто ээн баштык беренеси менен 7500 сом айып пул салынаарын эскертти. Бул коомчулуктун тынчын алып, ошогон автоунаада баргандай жанагындай терс кыял жоруктарын көрсөтүп, же болбосо ушу кыш убагында жанагы чананы машинага сүйрөтүп алып, ар кандай коомчулуктун тынчын алган. Бул азыркы учурда Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 189 беренесинде так жазылган. Аптабей баштык бул боюнча ошол айдоочу ошол кыймыл аракеттерин жазса, биздин кызматкерлер тарабынан протокол түзүлүп, бул айдоочуга 7500 сом айыптар салынат. Дарыгерлер кыш мезгилинде тоого чыгып муз тепкендерди этият болууга чакырып, өзгөчө баллон менен муз тебүү адамдын ден соолугу үчүн эле эмес, өмүрү үчүн да кооптуу экенин айтып келишет. Ош облустук ооруканасына күн сайын 2-3 адам муз тээп жаракат алып кайрылууда. Алардын арасында омурткасы, буту, колу сынып келгендер да бар. Ошол бут, кол, омуртка, баш менен жаракат алгандар көп жатат. Азыркы учурда биздин бөлүм 46 орунга ылайыкташылган. Ошого карабастан азыр оорулар өтө көп кайрылып атышат. Муз тепкени көп баргандыгына байланыштуу ал жактан дагы жаракат алгандар бизге көп жатат. Ошол учурда дагы ошол баллон, резиновый баллондон жыгылып жаракат алгандар өтө көп жатат да бизге. Мындан улам дарыгерлер жарандардан муз тебүүдө коопсуздук чараларын толук эске алуусун суранышат. Аны менен катар акыркы күндөрү орун алган суук аба ырайына байланыштуу тайгак жолдордон жабыркап, кырсыкка учурап кайрылган бейтаптардын да саны өсүүдө. Биздин машина кагышты. Ичинде 5 элек. Бирөө соокаланып, ар жери сынган. Менин бутум сынган, акырым сынган. Жол кырсыктарынан, муздан жылган эсебинен майып болгондор дагы бар. Көпчүлүгүнө биз жардам көрсөтөбүз, өз убагында операциялар жасап, убагында жардам көрсөтөбүз. Бирок ошентсе дагы элдер ошо коопсуздукту сакташ керек. Айдоочулар сакташ керек. Эс алуу жайларга эс алганы барганда коопсуздуктарды сакташ керек. Белгилей кетсек, бир жума мурда маршруттук унаанын айдоочусу унаасынын артына чана байлап, жаш балдарды ойнотуп жүргөн тасмасы тараган. Эч кандай коопсуздук эрежелери эске алынбагандыктан ага Бишкек шаардык кайгыл кызматынын техникалык көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан чара көрүлүп, 7500 сом айып пул салынган, унаасы убактылуу токтотуучу айып короого киргизилген. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.